Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүнкү студиябыздын коноктору депутаттар Бактыбек Райымкулов жана Дастан Бекешев. Кош келдиңиздер. Саламатсыздар. Мына бүгүнкү темабыз бул коммерциялык эмес уюмдар, башкача айтканда бейөкмөт уюмдардын иш аракетин көзөмөлдөө боюнча мыйзам долбоорун сиз сунуштап, бир катар депутаттар менен бирдикте анан кийин бул талаш талкууларды жаратып атат. Эмки аптада комитетке, палатага чыгат деп күтүлүп атат. Сиз бул мыйзамды сунуштооңузга эмне себеп болду? Бүгүнкү күндө бул мыйзам боюнча эл арасында абдан көп суроолор бар. Коммерциялык эмес уюмдарды боюнча алардын ишмердүүлүгү боюнча эмнеге текшерилбейт? Эмнеге карабайсыңар деген баягы биз депутат болгон айылдарга барганда көп суроо болот. Анан эң негизи бул дүйнө жүзүндө болуп аткан акыркы учурдагы болуп жаткан коопсуздуктар боюнча, бүгүнкү күндө экстремизм, терроризм боюнча ошондой эле акыркы 2019 жылдын ушу 8 мартындагы акыркы ушу музейдеги окуя боюнча ушу абдан суроолор көп туулду. Анан ошонун негизинде баягы мыйзамды ага чейин билесиздер 5-чакырылыштын депутаттары алып чыккан. Андан кийин биз келгенден кийин 6-чакырылыштын депутаттары келгенден кийин бул 16-жылы кайта 3-чү окуудан кеткен артка. Биз эми ал жерде бир топ баягы мүчүрүштөр бар болчу, карама каршылар. Бул жерде биздин алып чыгып аткан мыйзамыбыздын бир гана максаты ушу коммерциялык эмес уюмдарды чет, мисалы сырттан келген акчалар, каражаттар боюнча бир жылда кайсы багытта жумшады, кандай иш алып барды, ошол боюнча сайтка илип, ачык мындай илип коюу. Бирок эми ушул экстремизм менен терроризмдин ушул коммерциялык эмес уюмдарга эмне байланышы бар деген да суроо туулушу ыктымал да элдин ичинде. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө мынакей ачык булактарда жазылып жүрөт. Биз эми алган маалыматтар боюнча чет өлкөдөн келген 2 миллиарддан ашык мындай ушу коммерциялык эмес уюмдар аркылуу келген акчалар бар экен. Анан бүгүнкү 2 миллиард сом. 2 миллиард доллардан ашык. 2 миллиард доллардан бул 26 жылдын ичинде. Анан эми эртеңки күндө кепилдик эч ким бере албайт да. Бүгүнкү күндө мамлекет ошо чет өлкөдөн келип аткан акчалар боюнча дагы контроль жок экен. Коммерциялык эмес уюмдар алып барып аткан иштери боюнча дагы аларды текшерүүгө дагы мыйзам жол бербейт экен. Бүгүнкү күндө алардын берип аткан баягы отчеттуулугу бир гана сатка берилет. Ал жакта купуя сыр гана болуп айтылат экен. Мынакей бул жерде 19 беренеде статистикалык маалыматтын жашырындуулугун камсыз кылуу деп турат. Ошондо жазылып турат, бул купуя сыр болуп саналат деп. Бирок эми ушул сиздер демилгелеген мыйзам долбоорунун бир логикалык жагында ала турган болсок, кайсыл ошол экстремисттик уюм, Кыргызстандын коопсуздугуна зыян келтирейин деген бир уюм диверсиялык жагын, бир коркунуч жагын ачык айтсын. Мисалы сиздер отчет бергиле деген учурда деле аны айтпайт да, биз Кыргызстанга зыян келтирген атабыз деп. Мен мындай айтып биз айтып кетсек, бул жерде биздин алып чыгып аткан мыйзамда отчет деген бир да сөз жок. Бул жерде информация, маалымат катары. Мына азыр ушу көп бейөкмөттөрдө мындай кылган ишмердүүлүк боюнча эч кимди биз карап таба алган жокпуз. Бир гана ушу Адилет клиникасыныкы бар экен сайттын өзүндө. Ушуну эле мына ушундай форматта эле баягы менюска илип коюу боюнча. Эми баягы аны эч ким баягы ачык айтканда эртең эмне болоорун эч ким билбейт. Маалыматын ачык айтып койду, жарыялап койду дейли, анан ал ошо Кыргызстандын коопсуздугуна эмне пайда алып келет? Бүгүнкү күндө акыркы эле мындай карасак, былтыркы эле 8-марттагы бул биздин Кыргызстандын, кыргыз элинин баягы туура келбей турган гейлер боюнча парад болуп калды. Жалаңачтан музейге алып чыккан боюнча көрүнүштөр болуп калды. Ал эми кыргыздын өзүнүн мындай каада салтына туура келбейт экен да. Бул жерде бир топ баягы коомчулукта катуу сын пикирлер айтылды. Ошонун негизинде да биз алып чыгып атабыз. Эми булардын чет өлкөдөн келген каржы булакты кандай багытта колдонуп атканын ачык эл билсин деп атабыз. Ошол бул мыйзамды демилгелеп чыгуу идея сизге качан келди? Ошол жана 8-мартта гейлердин парадынан кийинби же тиги музейде жылаңач айыл чыккандан кийинби? Биз эми 2016-жылы артка кайрганбыз да, артка кеткен 3-окуудан.
Мына ошо кийинки бул эми сунуштаганда. ошондон бери ушу коомчулукта болуп аткан мисалы чет өлкөдө болуп аткан баягы акыркы окуялар боюнча эми биз атап айтпай эле коелу, ошонун негизинде эртеңки күнү Кыргызстанда дагы ошондой көрүнүштөр болуп кетпеш үчүн. Анткени бүгүнкү күндө бир адамдын кызыкчылыгынан мамлекеттин кызыкчылыгын баарыбыз жогору коюшубуз керек. Сырттан келген акчаны мамлекет керек болсо контролдош керек. Азыркы бул биз киргизип аткан мыйзамга бейөкмөттөрдүн бир тобунан мындай эки тараптуу болуп мындай каршы болуп атат. Бир тарабы бул мыйзамды чакыртып алуу боюнча. Мына Дастан Далабаевич, ушул мыйзам жанагы чет өлкөлүк агенттер тууралуу дагы мурда демилгеленген. Ушул мыйзамдын тегерегинде көптөн бери сиз дагы ой пикириңизди билдирип жүрөсүз. Мына соңку демилгенин тегерегинде коомдук талкуу өттү, бир айдан бери көрдүк. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул эмки аптада, жакынкы апталарда ушул мыйзам долбоору палатага келгенде депутаттардан колдоо болушу ыктымалбы? Мүмкүн колдоону табат, бирок бул биздин өлкөбүзгө эле терс таасирин берет, ачык эле айтсак. Эл аралык бир топ эл аралык донорлор иштебей калат. Тилекке каршы бизде бир эле мындай аргумент катуу болуп калды ушул боюнча, ушул мыйзам долбоору боюнча. Ушул мыйзам долбоорду колдосоң, анда сен патриот сезим бар экен деп ушундай айтышат экен. Колдобосоң, значит, сен Американын ушундай идеяларды колдоп жүрөсүң деп ушундай сөздөр угуп атабыз да. Ошол дагы сиздер кантип жооп берип атасыздар? Бул идея жаңы эмес. Бул идея жаңы эмес. Эми бул Россиядан келген идея. Мен ойлойм экинчи окууда дагы күч өткөн нормалар дагы сунуштар ушундай түшүшү мүмкүн. Депутаттар беришет. Андай депутаттар ойлогон дагы бар. Менимче биз биринчиден өзүбүздөн баштасак да. Мисалы саясий партиялар каяктан акчаны алып атышат, депутаттар каяктан акчаны алып атышат, шайлоого баратканда бир топ эле ар кандай майрамдарды өткөрүп, белектерди берип, бир топ эле акчаны кетирип, элдер биринчиден ошону сурап атышат. Ачык элечи, коммерциялык эмес уюмдар боюнча сурабай эле, биринчиден депутаттар силер каяктан акчаны алып атасыңар. Вот ошондон көп маселе чыгып атат да. Биз өзүбүздөн баштасак, анда проблема жок. Биз өзүбүздөн баштадык деп, анда ушул мыйзам долбоорду чыгарсак болот. Бул туура эле болмок да. Бирок эми экинчи чети, Дастан Далабаевич, экинчи чети мисалы мыйзамдын демилгечилери айтып атпайбы, ушул ачыктуулуктун эмнеси жаман? Ошол бейөкмөт уюмдар, коммерциялык уюмдар, ошол аларды колдогон эл аралык уюмдар деле Кыргызстанда демократиялык бир түзүлүштүн болушун, ачыктуулуктун болушун каалайт. Эмне үчүн өздөрү ачык болуудан мындай алар каршы болуп атат, ачык болууга каршы болуп атышат деген дагы суроо туулуп атпайбы? Буга эмне дейт? Жаман эмес, бирок мындай да, эми ушул эле биз коммерциялык эмес уюмдар, бул кандай уюмдар? Бул коомдук фонддор, коомдук бирикмелер. Мисалы мен барып бир коомдук фондко жардам берсем, анонимный катары. Мен мисалы мен каршымын мен көрсөткөнгө. Зачем? Аны лично менде андай мисалы менде ой болбосо мени көрсөтсүн деп. Ошондо коомдук бирикмелерде анан фонддордо бир топ эле донорлор жок болот. Качат? Зачем мени көрсөтүп? Андан көрү биз экстремисттик жана диний ушундай коркунучтар болсо, анда биз давайте ушул уюмдарга ачык айкын отчетторду киргизели. Бирок мен ойлойм, алар көбүнчө банктык система менен колдонбой, наличка менен колдонуп жүрөт. Бул мыйзам долбоор өтсө, анда көбүнчө ушундай эле коомдук бирикмелер ушундай эле иштеп башташат да. Теневая экономика болуп калат, көмүскө экономикага кетишет. Бир топ патенттерди албай калышат. Анан барып иштегенде жөн эле мындай черный касса аркылуу айлыктарды беришет. Коомдук бирикмелер көп да, эми бул мектептердин жана университеттерде бар, жөнөкөй жарандардар түзөт. Эми биз Эми ушул жерде жанагы бейөкмөт уюмдардын таламын талашкандардын көбү айтат да, албетте жанагы социалдык багыттагы медицина, элдин саламаттыгы, адамдын укугун коргогон
багыттагы бейөкмөт уюмдарды айтышат да, бирок ошол эле учурда айрым мисалы ошо саясатчылар бул бейөкмөт уюмдар мамлекеттин жанагы туруктуулугуна дагы шек келтириши ыктымал. Эртең пикет митингдерди өткөрөт, элди козгойт, кайрадан 3-4 революция кылып Кыргызстанды жашатпайт деген дагы пикирлер бар да. Буларга эмне десек болот? 5-чи чакырылышта биз ушундай мыйзам долбоорду талкуулоо кылганда биз мындай сүйлөшкөнбүз. Давайте анда так көрсөтөлү. Саясий тармакта иштеген коомдук бирикмелер же фонддор бул кимдер? Так көрсөтөлү. Критерийлер болсун. Бул ким? Мониторинг, шайлоону мониторинг кылгандарбы же акцияларды уюштурганбы ким? Ушундай биз так көрсөтсөк, анда сөз болот. Мындай биз бул жерде критерий жок болсо, анда бүт барына тийиштүү болот атпайбы? Бүт барына тийиштүү. Мына эл аралык Кыргызстандын аброюна доо кетет дедиңиз да. Кыргызстан ушундай учурда өзүнүн стабилдүүлүгүн ойлонушу керекпи же башка өлкөлөрдүн, башка уюмдардын Кыргызстан тууралуу көз карашына көбүрөөк маани бериши керекпи? Жок, өзүнүн туруктуулугуну сөзсүз ойлонуш керек. Бирок ошол эле кезде биз эми түшүнүп атабыз да, эми биз бай мамлекет болсок, бизге баары бир болмок. Чындыгындачы. Азыр бизге ушундай донорлук жардам керек да. Эми бул не только коомдук бирикмелерге тийиштүү, бул мамлекетке тийиштүү болот атпайбы? Ошол эле эл аралык донорлор алар мамлекетке бербей калышат анан. Көрөсүз го, алар өтө нааразы чыгышкан. Алар айтышкан, биз и так эле мамлекеттерге берип атабыз, сиздин мамлекетке берип атабыз, силердин коомдук бирикмелерге берип атабыз. Эми мен ойлойм, керек болсо ушул отчетту биз алсак болот. Мына азыр Бактыбек Эмелбекович айтып атат го, Инастатком, Соцфонд, Салык инспекция, аларда маалымат бар. Бирок санариктүү түрүндө ушундай даныларды финразведкалардан алса болот, банктардан алса болот. Аны ачык чыгарбай, керек болсо ушул эле улуттук коопсуздук комитети анализ кылсын. Аларга керек да. Алар террористтерди издейт, алар экстремисттерди издейт, алар карасын. Проблем жок, ошондон проблем жок да. Мына Бактыбек мырза азыр эле айтып кетпедиби, тиги Россиянын бир ошондой таңуулаган идея болуп калышы ыктымал деп айттыңыз да, туурабы? Анан кийин ошол чынында эле бул идея Россия тараптан келдиби же чын эле өзүңүздөр депутаттар көтөрүп чыгып атасыздар? Анан жанагы суроомо сиз жооп бербей калдыңыз. Кайсыл окуядан кийин ушу бейөкмөт уюмдардын ишин мындай көзөмөлдөп ачыктуулугун талап кылууну чечтиңиздер? Кайсыл окуя ошол түрткү болду? Бул окуя эмес, бүгүнкү күндө элдин арасында көп сөздөр болуп атат. Эмнеге бүгүнкү күндө бейөкмөттөрдү мындай контролдоо мыйзам жокпу, же аларды мисалы контролдобойсуңар деген. Ошонун негизинде алдын чыгып жазылып аткан мыйзам бул. Бунун баары тең ачык айтканда жана да айтып кетпедикпи? Акыркы учурларда былтыркы жыл мынакей музейдеги биз абдан мындай коомдо катуу талкуу болуп кетти да. Биз айтып атабыз, бул мыйзамды алып чыкканда алар айтып атат, биз отчет берип атабыз. Эгерде алар отчет берип атса, эмнеге маалымат берүүдөн, ачык мындай эл билүүдөн, бул жерде текшерүү деген жок. Эмнеден коркушат анда? Эч ким коркпой эле. Коркпосо анда просто донорлорго бул коркунуч да. Мен сүйлөп алайын, айтасыз. Ачык маалымат беришсин. Бүгүнкү күндө канчадан мисалы бейөкмөттөр бар, алардын бири дагы эл арасында эч ким билбейт. Кандай жардамдар болуп атканын, кандай кайсы багытта иштеп атканын. Бирок бар бейөкмөттөрдүн арасында жакшы социалдык жактан жардам берип аткан майыптарга же болбосо баягы мектептерге, саламаттык сактоо министрлигине, бирок мындай элде толук маалымат жок да. Бирок эми сиздер ошо бир бейөкмөт уюмун мисал катары көрсөтө албай атпайсыздарбы? Мына могул бейөкмөт уюму баланча өлкөдөн же баланча уюмдан шектүү бир акча алыптыр, каржылоо алыптыр, анан кийин бизге мындай зыян келтирди деген бир мисал барбы? Эми бул жерде эч кандай зыян келтирүү деп булардан зыян келип атат деп мен айткан жокмун сизге. Биз алдын ала биз өзүбүздүн мына мамлекеттин туруктуулугу үчүн, мамлекеттин коопсуздугу үчүн биз эми алдын ала баягы алган жакшы, бирок бул жерден эч кандай алардын
бир чектөө, сөз эркиндигин баягы чектөө деген эч кандай бир дагы мыйзамда жазуу жок. Жок, башталат да. Америкадан акчаны алып атасың, ошон үчүн сен Американын саясатты алып бир гана барасың деп ушундай маалымат берүү, ошондой эле статка берип атышат, ошондой эле салыкка берип атат. Өздөрүнүн мына сайтына Адилет клиникасына илинип турат, 18-жылы канча акча келгенин, канча салыкка жумшаганын мен жаңы айтып кетпедим, 38 миллион акча келгенин, бирок каяктан келип, каякка жумшалганы бул жерде мен ачык айтканда толук жок. Ошону эле биздер маалымат катары айтып атабыз. Мына ар бир деталь эмес, мындай жалпы жонунан маалыматты берип коюу. Мисалы бул саламат баягы социалдык жакка жумшалды, бул адам укук коргоо жана жумшалды, бул айлыкка кетти, жалпы жонунан маалымат берип коюу бул. Андан мисалы бүгүнкү күндө эгер коркпосо, мына корккон жокпуз деп атат, коркпосо анда эмнеге бул мыйзамга каршы болуп атышат? Жок. Бөлөк тарап айтып атат, бул мыйзамга чет өлкөдөн келген акчага анда чет өлкөнүн агенти деп киргизиш керек деп мисалы коомчулукта көпчүлүгү каршы болуп атат. Россиядагы жок. Бул жерде Россияны айткан жокпуз, мен бул мыйзамды бир мамлекеттен баягы мыйзамын карап көчүргөн жокпуз. Бул бизден баардыгын карап көрдүк. Мисалы ошондой эле АКШда чет өлкөдөн келген акчага баардыгына мамлекеттин көзөмөлдүүлүгү мыйзам турат ал жерде. Каяктан акча келип, кайсы багытка жумшалып атканын, ошол эле Великий Британияда мынакей алардыкы дагы комиссия аркылуу ошол акчаны карап, анан кийин ошол акча жумшалып атат. Биздин да ушу кошмо мамлекеттер Тажикстан, Өзбекстан, Казакстанга чейин ар биринде мисалы жылына отчет берүү, бир жылда 2 жолу отчет берүү, келген акчаны ушу нотариальный алганга мамлекет көзөмөлдөгөнгө ал жерде бүт мыйзам турат. Бизде эч кандай көзөмөл жок, бир гана маалымат деп турат да бизде. Ошо маалымат эле берсин деп бүгүнкү күндө мыйзамга өзгөртүү киргизип атабыз. Жок, Бул мыйзам кабыл алына элек да азыр. Сиз эми өзүңүз мына чогуу депутатсыз, бир топ мыйзамдын авторсыз. Эми эртең күнү бул палатага чыкканда талкуулайбыз. Эгерде айтып атабыз, биз сунуш болсо, сунуш бериңиздер деп, мына бейик өкмөт тарабынан сунуштарды бериңиздер. Биз эми ошону карап, экинчи окууда талкуулап, комитеттен, палатадан талкуулап, анан өзгөртүү эгерде жакшы жакын болсо, мен бүгүнкү күндө каршы чыккан жокмун бейик өкмөттөргө. Эгерде ушу ачык уюмдардан баштабайлыбы? Кандай дейсиз? Ачык бардыгына диний уюмдардан баштабайлы. Ошо чогуу талкуулап алып чыгайлы. Эгерде мисалы бүгүнкү күндө жакшы иштер болсо, мен эки кол менен көтөрүп колуп чыгам. Ошон үчүн бул мыйзамга ойлойм мурунку алып чыккан мыйзамдай күчтүү мыйзам эмес. Депутат Дастан Бекешев айтмакчы, эгер сиздердин мыйзам кабыл алынып калса, ушундай мисалы донорлор, ошол бейөкмөт уюмдарда, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарда иштеген адамдар бул Кыргызстандын атуулдары да. Анан ошол Кыргызстандын атуулдарына сырттан акча келбей калуу мүмкүнчүлүгү барбы? Каржылоо келбей калуу. Эми мен буну 5-каналга чыкканда дагы, радиого чыкканда да айтып атам, баардыгы бул Кыргыздын жараны. Бирок биз биринчиден Кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн, Кыргыз мамлекетинин туруктуулугу үчүн баарыбыздан өзүбүздүн кызыкчылыктан жогору коюш керек деп келген акчаны биз баягы туура мындай кайсы багытта колдонуп атканын эле мындай ачык маалымат деп эле сурап атабыз. Бул жерден коркуп турган ал жерде бир орган бар, текшерсин, аларга отчет берсин деген эч бир мынакей мыйзамда бул жерде эч кандай жазылган жок. Бул жерде бир гана маалымат ачык, эл билсин. Элдин эл мисалы ошону мүмкүн муктаж болгондор келип кайрылганга да жакшы болот. Алар мисалы жардам алган элдин арасынан айтылып ишеним чоң болот. Ошол учурда мына Казакстанда бейөкмөттөр менен иштешет экен, өкмөт тарабынан акча бөлүнүп берилет экен. Мүмкүн ошондой ишеними чоң болуп, өнөктөш болуп иштегенге дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт бүгүнкү күндө. Бул бейөкмөттөр менен өкмөттүн ортосунда. Бир чети бул ачыктуулук эми бардык эле демократиялуу өлкөлөрдө колдогон механизмдердин бири да, ачыктуулук. Бирок мынакей бейөкмөт уюмдардын ушул ишине тоскоолдук болуп калат, жана эл аралык имиджине доо кетет Кыргызстандын деп айтып атабыз. Мисал үчүн бирок мисалы ушул бейөкмөт уюмдар чын эле Кыргызстанга ушунча көп жылдардан бери бир Кыргызстандын мындай мамлекет катары бутуна турушуна, Кыргызстандын экономикасына, саясий туруктуулугуна жардам берди дегенге бир сиздердин мисалыңыздар барбы? Мен мисалын келтирип кетсем, ушул боюнча мисалы бизде коалиция за демократию деген бар да. Көбүнчө ошону айтып атышат да, мисалы алар саясатка киришип атат. Бирок алар шайлоонун мониторингти кылып атышат да, байкоо катары.
байкоочулар келип, шайлоо участкалардын комиссияга келип алар карап атышат. Алардын маселеси болсо, давайте аларды анда чыйып коелу. Зачем бир 5 мындай НПОшниктер үчүн бүт барын ушундай милдеттип сайтка илинсин деп зачем аны кылабыз? Жумшап жөнүнө. Бул жерде мындай болуп калат да, мисалы сизде каражат болуп калса, бирөөгө жардам берем десеңер, фонд аркылуу, сиз фонд аркылуу бергенде бүт бары билип калат. Значит, Ибрагим мынча акчаны берди, значит, ошол кишиде мынча акча барып турбайбы деп, сиз дагы ошого каршы болосуз. Сиз андан көрө лучше барып жөн эле наличка менен берип коем деп ушундай чечесиңиз да. Бул бир маселе. Эми бул жерден баягы коркуп турган нерсе жок. Экинчиден чындыгында вот мына айтып атат, туруктуулук үчүн. Азыр туруктуулук жокпу? Туруктуулук бар да мамлекетте. Туруп барды. Бейөкмөттөр, мисалы бир бейөкмөт туура эмес иштерди кылса, экстремисттик же мындай террористтик аракеттерди каржылоо кылса, аны кармаш керек. Ушундай болсо, менимче бул сайтка илинүү мындай башталат да. Давайте ачык эле айтайлы. Көбүнчө бейөкмөт уюмдар тыштан акчаны алышат. Тыштан акча келет. Америка, Европа жана башка өнүккөн мамлекеттер. Кедей мамлекеттер алар фондторго жардам бербейт. Ошондон башталат. Мисалы бирөө эртең катуу бирдеме бийликке айтып калса, анын фонду же бирикме болсо, сразу ачып айтышат. Сен Американын саясатын айтып атасың деп. Ошондон ярлыктар башталат да. Сен Европанын өлкөнүн позицияны айтып атасың. Мына сен акчаны алдың, мына 20 миллион сомду сен алдың тияктан деп. Ошондон башталат да. Бул максат ушундай, бөлүү. Сен американец, сен европеец, сен мындайсың, сен кыргыз эмессиң, сен тиндейсиң. Ошого алып барып атат да бул мыйзам долбоор. Ачык элечи. Бейөкмөт уюмдары менен талкуу жүргөндө Бактыбек Эмелбекович, мына ошол дагы бир минут берсеңиз, мен мындай айтып атам. Давайте диний уюмдардан баштабайлы. Каяктан акчаны алып келип атышат? Пакистандан, Сауд Аравиядан, Египет жана башка мына мечиттер канча курулуп атат. Давайте ошолордон баштабайлы. Жок, мен сунуштарды бердиле, биз каршы эмеспиз, бирок ачык мечит курулуп атат, медресе курулуп атат. Анын эмнеси жаман? Мына ачык курулуп атат. Жакшы, мен жаман деген жокмун. Давайте ошолорду ачыкка чыгарайлы. Айтып атат, өзүңүз айтып кеттиңиз, Америкадан акча келип атат деп. Америкадан акча берип атса, мамлекеттин өнүгүп өсүшүнө ачык, мисалы ошол социалдык жагына кайсы тармагына болбосун, ачык акчаны берип атса, эмнеге жашырыш керек анда? Андан эмне коркуш керек? Анда ачык колдонсун. Анда ачык, мисалы ачык маалымат. Бийликтен эле дискриминация башталат. Сен европейец мындай позицияны айтып атасың. Жок, мамлекеттин мындай ачык айтканда бузуп жаруусуна алып барбаган саясат болуш керек да. Тура. Өтө тура. Азыр ушундай бейөкмөттөр жарууга алып баргандар бар болсо, бизде мыйзам негизинде биз аларды жоопкерчиликке тартканга бизде механизмдер бар, азырынча эле бар. Ошон үчүн мынакей турабы? Дастан мырза, мына ошон үчүн ачык, мисалы бүгүнкү күнү келип аткан акчаны ачык берип, ачык маалымат берсе, бул өздөрүнө жакшы болот. Өздөрүнө жакшы болбойт эми. Өздөрүнө жакшы болот. Мисалы сырттан берип аткан акча жашыруун берсе, анда алардын кызыкчылыгы бөлөк болот байбы? Бизде бир бейөкмөт бар. Жаш ишкер ассоциациясы бар. Бизнесмендер көбүнчө уже бербей калат ушул. Бизде мына бир эмес эки революция болуп атат. Мырзалар, ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм мен кыскача айтып коеюн. Жана кыскача айтып коеюн, кайсы жерге ушундай биз баягы бейөкмөт менен бар жолугушуп барганда эч бир мындай маалыматын айтып уга албай атабыз да. Кайсы жерге ачык жардам бергени, кайсы жерге барып мындай баягы көмөк көрсөткөнү, бүгүнкү күнү биз эле баягы жетим балдар мектебине барып жардам берип атабыз, бирок ал жерден бир бейөкмөттү көргөн жокпуз. Барып ошол жерге жардам берип атканын. Ал жерге барганда ушундай сөз бербей, талашып эле баягы сөздүн басымдуулугу менен баягы элге тартабыз дейт, бирок бүгүнкү күнү коомчулук баарын түшүнүп калды. Эч ким баягы алданбайт эл. Ошон үчүн бүгүнкү күндө керек болсо баягы тиги кайбир бейөкмөттөрдүн айтып аткан чектөөнү кириш керек деген нерсени алар сунуш кылып атат. Биз эми анын баарын палатаны талкуулайбыз, бирок азыркы алып чыгып аткан мыйзам бул жеңил абдан, жөн эле маалымат иретинде. Рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн депутаттар Бактыбек Райымкулов жана Дастан Бекешев менен ушул коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгү тууралуу кеп кылдык. Саламатта калыңыздар.
мугалимдерге көбүрөөк окутуш керек да. Губернаторга кандай сөздөр айтылып атканы эл иштеш керек. Тилдин ээси эл. Бул фейк же фейк эмес ажыратыш керек.